Pırılgın sarı çalpırak, sanalarga menin azgırak. Terezeden gelip tigilseme, ünsüz darak tektedi çaldırak. Ya böyle. Kart yüreğime mınçalı kaygıradı, gönül koşunu kimgen aldırdı. Yüzü kuşamadı tünsüz derildi de, gözlerinden akını çalındı. Geri bilda ünsüz gömülsüz, tereklerde duradı gönülsüz. Tegerete kuruçap buyumu dara, telmirişip tikte tözünsüz. Kart yüreğime mınçalı kaygıradı, gönül koşunu kimgen aldırdı. Güzgün ışırdım bay tökülüp da, gözlerinden cağana cam kırıp. Ya böyle. Gözlerinden cağan ey, gözlerinden cağan, gözlerinden cağan, cağana cam kırıp. Böyle kim olur sana? Antalya'sın üstüne, şoförün orada, böyle Antalya tarafa. Alpay'da жүрөбүз мынакей 2023 жыл 28 iyul. Babalarımızın yerine geldik mınakey. Tuğusmen turabız. 20 kilometre жүрüp mınakey geldik. Altay'ın keng talaları. Gün çıkıp geliyor. Altay'a girdik. Altay'a. Жоңбақ мына. Абдан жақсы. Биздин Алатауга окшош жерлери кара жакшынакай экен да. Кыргыз өзү акылдуу болгон экен да. Гилемдей жапжашыл экен да. Анан эмне? Илгери Малахан Кашкарга кетип атты, анан Алайкун Ойтал деген жеринде кан түшкөн тал деген жер бар да, булак бар. Анан ошол жерге түшүп, анан Тейиш деген ошо жерде ээлеген Тейиш бийдин чакырын Тейиш би ошол жерде тосуп алып, козусун этин коюп, анан дымызын коюп, анан коноктосо анан Малахан айтыптыр. Бу кыргыз бул жакта неме байлыгың бар дегенде, эмне байлыгың бар дегенде, эми байлыгым дептир, мен көчкөн жерде гилемим кала берет дептир. Башка гилем алам, башка жерге. Анан 1000 кетменчим бар, бир өткөндө эле жол салат дептир. Деп анан
ойлonуp кетип Малаканан Кашкардан кайткандан кийин мен падыша болуп көчкөн жерде эмем калбайт, килемим. Бул толук жапайынын бул каякта килеми бар экен. Бар көрүп келелечи деген жиберсе, килем дегени көчкөн жерде шибер калып калабы? Кийинки жаңы шиберге барат. Үй тигет экен да ошону айткан экен. Экинчиси Миң кетменчин деген 1000 жылкысы бар экен, кара жылкы деп коет. Жылкы 1000 жылкы өткөндө жол болуп калат экен да, туяк менен. Ошону айткан экен. Анан Малакан ушинтиптир толук жапай толук десе, мен сөзгө түшүргөн экен бу. Бар, айтып кел, Ителгинин баласын алып берсин депти. Анан келип анан айтып Ителгинин баласы зоонун ортосунда болот экен да, адам кол жетпеген жерде. Анан ошол жерде бир Зоогия деген жерде зоо бар да, почти бир тикесинен кеткенде где-то бир 500 метрдей тиктен мындай жалама зоо. Ошодон анан үстүнөн ортосунда уя кылат экен, бир жетим баланы алып барышып, анын апасы, энеси тууган ыйлап турган дейт, бирок боз менен алып барып түзгө коюп, анан баягылар анан 3 топоздун кыл арканына белине байлап, 2 таякты байлап, тегеренип кетпесин деп. Анан баланы түшүргөн экен. Бала түшүп, акыркы аркан калгандан 2 Ителгинин баласын алып чыгып, анан ак боз менен союшуп, кудайы кылышып, анан Коконго жеткизип, Малакандын каарынан кутулган экен. Биз демейде Кыргызстанда тоолордун биринен күндү көрөбүз. Ал эми бул жерде өзүнчө түптүрдөн чыгып ошол Тоолу Алтай, азыр эми Бийскиге жакындап калдык. Жалпы эле Алтай крайы бул ата-бабаларыбыздын жүздөгөн, миңдеген жылдар бою ушул жерде тиги жагы Алатоо болсо, бул жак чети ушул Алтай болуп, ушул жерди мекендеп жүргөн касиеттүү ата болушубуз жаңылбайбыз. Бүгүнкү замандын өнүгүшү менен мындай зыңгыраган автожолдор салынып, бул жер өзүнчө бир керемет, ажайып кооздук менен бүгүнкү өсүп өнүгүүнүн айкалышып тургандыгын көрсөк болот. Алатоо менен Алтай ата-бабаларыбыздын улам сонорлоп, журт которуп, сонорлоп, ушу чаңдан качып, журтун чаңытпастан, мукуратпастан ушу улам көчүп конуп отуруп, ар жагына Алатоого чейин Алтай жүрсө, Алатоодон Алтайга чейин дагы ушу жарым жылдап Алтайлап көчүп конуп жүргөндүгү биздин көкүрөкүбүздө чаңдык катары сакталыш керек. Бул жерде бөтөн жер болсо, Алатоону биз жакынкы бир 4-5 жерибизге карабашыбыз керек деген. Мына керемет дүнүйө чыгышы. Mına hazır men bir radyasını çok ösünü tutarızıdır. Albatta bul yerde özüründe Xandar, bekler, beyler yaşagan деген malumatları var. Al эми бүгүнкү орус замандаштарынын ата-бабалары бул жерде өзүнө карап алгандан кийин ошол эле бейлер жашаган жерди Бейск деп атап мына ушул жер бүгүнкү күндө Бейск аталып калган. Бейск шаарынын курулганына 313 жыл деп
Uşul daryanın ceginde malumat var. Oşanda 1710 yılları uşul yerde oruslar yeyilip öz şahrın kurgan desek biz жаңылышпайбыз. Bugün 28 iyul bu. İyul 2023 yılı. Hoş geldik Kuda Kalasa Toğlu Altay Respublikasına, Mundus Tuğanlarımızda. Sen aman esen gele aldık, 2000 kilometre yol sürüp. Kudaydan kudreti menen bu sene ben Altay'da Mundus Tuğanlara gelip aldık. Benim kalan Saparoz Baysal'da olsun. Kırgızdın özüzdün yerleri okşoş, daraktar özüzdün yerleri okşoş yerlerdi görüp aldık. Suyun otuz. Tolardı mı? Ne buyursa Manas Atağıstın yerine geldi okşaydı Altay. Suyun Atağıs tokunlanıp atlar okşoş. Çüyden öttük buyursa. Buna hurmatlı soğandaşlar, biz hazır Çöy yörönünde, Çöy traktında getotabız. Uşul joy başынан ayağına çeyin şu Çöy trakt atılat. Çöy, Narın, Dağıcana başka büyük günde Alatoğ'da açılıp gelgen jellerin atların biz Toğlu Altay'dan, Altay Krayı'ndan, Kakasiyatı ve Cana başka uşul tüştük suyurdaki bir top atalarımız yer degen yerlerin bardığından jolukturu oğlat. Buna biz hazır esepteli kilometrelerden keyin Altay, Toğlu Altay şahrına gireriz. Kuday buyursa bu yerdeki joluguşularımız, bu yerdeki jalpı babalardan kalgan şu bizden okum tutumları bilen joluguşularımız iyi gülüktü ötөt деген işenişteyiz.